Assalamu alaikum ардактуу Ош-Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн өзгөндөн салам айтабыз. Мынакей Камал акадан бир кара кашка, бир чоң ат сатууга коюлат экен. Кандай ат болду? Маалыматына чогуу болобуз. Баасы кандай болду? Аттын жашы, породасы, деги эле болгон маалыматты сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Аттын кара кашкасын издегендерге аттын кара кашкасы чыгат экен. Камал ака, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай? Саламат, ден соолугуңуз жакшы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Атты сатууга койдуңуз буюрса. Ат меники эмес, муну укам алып бергем. Алып бергенсизби? Алып бергем. Кичине чыда, кичине бак десем, булар чыдабай атат. Буну алганда жакшы пайда берди. Берди. Мен атты алгандан кийин үйүнө ат келип кичине чөп жедириш керек да. Чеп жем чөбөнү берип карасын дейсизби? Жем чөбөн берип кичине карап саткан аттын пулу да адал болот да. Бул өтө чоң ат экен. Эми жашы канчадагы? Жашы канчада аттын? Жашы 3 асый. 3 асый. Анан карабайыр ат. Карабайырбы? Ооба, анан Кыргыз жылкысы. үйүрдөн жаңыдан эле келген үйүрдөн. Үйүрдөн жаңы келдиби? Жаңыдан эле буну чап эмесе эч нерсе болбойт булар. Чапса да боло берет. Боло берет. Азыр үйүрдөн келген атты чап. Баш кабактарын көрүңүздөр мынакей. Анан оозун ачып жүргөн карам, каршы кырдын көк жалы. Оозун ачып жок дейт да. Бул да Карышкырдын барону мындай тил менен айтканда. Бул бою канча чыгат Камал ака? Тартпадым, Расул көргөндө 1.70 болот. 70 ошондой көрүнөт экен, Ооба, 1.70 чыкпаса элек, карабайырдын каттасы. Казыктары таза, тияктары. Ишик эмелери жок. Аркасында кичине шырам бар, латока илинген. Анан бунун атасы Өзбекстанда 25 асына чейин жүгүрдү. 25 асыйга чейин? Ооба, атасы кичине болгон. Атасы кичине болгон. Атасы кичине болгон. Нарака буруп коесузбу? Кичине мындай үстүлөрүнө. Мына бутунда шырам экен, Шырам ал. Сол тиягында. Бастыра бериң эми мындай чаттактарыны. Үйүрдө жүрдү ат. Үйүрдөн келген эч канчалык болгон эмес. Ат улагы кандай экен? Улагга чабылып эме болдубу? Эми мындай да, Расул. Биздикилер көп ат чыгарып атат. Өмүрүндө улак көрбөгөн атка да гарантияны эч кимибиз бере албайбыз, Кудайдан башка. Кааласа улакка апарып чабып берсин. Улак аябай жакшы деп айтышым мүмкүн. Барат да, жүгүрөт дагы. Жүгүрөт, кирет. Анан гарантия деген сөз болбогон сөз. Алладан башка эч кимибиз гарантия бере албайбыз. Атка палуан отурса, Бул палуанга да ылгабайт. Жаш бала эмесе чапса жүгүрө турган ат. Барат да жүгүрөт, бул бир жолу улакка үйрөнгөн ат. пышып калган өзү. Кличка коюлган эмеспи? Карышкыр деп койбойбуз. Карышкырдай жок дейт го. Кой бербей ак, оозун. Бир кой бериңчи анда карышкырды бир көрөлүчү. Мынакей. Көрүп турасыздар. Өзүңүздөр баа бериңиздер, мына көрүп турасыздар туугандар. Кичине башын эме кылып атпайбы, үйүрдө жүрүп калды атасыз. Кайраттуу күчтүү жылкы баш бербейт. Оозу сал катуураакпы? Жок, ооз жумшак татканда. Эми үйлөнгөн ат. Эми отурат, эми баягы ким айтмас. Оозуну ачып жүрөт экен да жаныбар, ошого карышкыр деп койдуңуз. Мына атты көрүп турасыздар туугандар. Кайтарың эми көп ысыкта кыйнабаң атты. Булар эч нерсе болбойт, эми ысыкта да булар чыккан. Азыркы тоголактарына да апарса боло берет экен да. Токтоңчу, мүчөлөрүн ушундай бир тартып коелу башка. Оозуну ачып жүрөт, ошо карышкыр деп койгонсуз. Көкүрөк. Бияктары таза дедиңиз. Какага, колго жууш, тээп тиштебейби? Жок, ага жок. Сен карап атасың, кандай экен? Бош, аябай жок. Ошондо ага алып берген. Кейини кандай карады? Койгон эмес, бул үйүрдөн келген алынган. Үйүрдө келген Бул анда иштесесин билбейт. Мен карап атамыз. Алып берген мен кичине дагы барып берип атты баксам жакшы болот атат. Колго жоошпаганда тээп тиштебей, такага туруштары. Сондай тегиз. Эми аттын баасыны кимден угабыз? Сизденби же? Мен айтып коеюн. Бул аттын адресин айтайын. Мен бул бала алып ошол ат алган экен. Аны кичине пайдасына сатмак болгон мен топ калган. Атты кичине багып сат, бул аттай ат камдапчы. Буга алып берсем, эми адам аркылуу экен. Бирөөлөр келип айтты ушуга. Мен алдап буга атты мен сатыптым да.
Бул ат убак сааты келсе $10.000 да татып атты. Бул бала ошо не деген ютубка чыгар элсин дедим. Ат кандай экен эл билет дедим. Анан үстүнө 40.000 пайда берди. Мен саттырып алдым, ачыгын айтайын. 40.000 берген. Берген, базарда берилди 40.000. Анан кечекисинде ошо базарда тартылып калган экен. Бишкектен мага чыгып алып ушул атты таба бер деди. Мен айттым, бирок ал берген мен, азыр сатпайт деп болгом да. Мына эми сатат, эми өзүнүн номерин коесуң, каалаган пулга сатсын. Канча коесуң анда? 5.000 dollar. Sen abi bir porter döveysin mi? $5.000. Ötken tay doktun mu? Өткөн тайды бир тай тартып кеттик эле. Ондо да бир портер экиге деп ниет Ошо кылдым. балдарга берсем, анда айтышкан экен. Биз 150 албай койдук эле ал тайды, сен алдап сатты сага дептир. Тай $10.000 чыгып кетти. Алар пасырак $6.000 барака берген экен. Келип 4.000 пайда берген, мен саттырбадым. Себеби эркек адам бар, барака болгондон кийин $6.000 сатылгандан кийин кайра үстүнө пайда беришти. Эркек адам бар, барака болгондон кийин болду. Илажды бузуш керек эмес. Үстүнө канча пул кетти да. Анан сага да сатканы ойлонуп сатып экен. Кийин үстүнө бирөө пул бербесе ондой болбойт. Биринчи барака берген адамга сатылат. Барака бергеники. Онда Барака эми бергенде ойлонуп сатты, анан кийин паланча мынча айнында жүрбөгөн сен дагы. номерлериңизди айтып өтсөңүз, мына атты көрдүңүздөр туугандар, карышкырдын баасы айтылды. Бою түзүк эле да, менин боюм 1.86. 1.70ге жетпейт го, бирок көргөндө 1.70 үстү дейт да. 70'in üstünde görünüyor ekende. Номерлериңизди айтып өтүң эми. 703 menen. Plus 996 703 менен 41 47 41 47 82. 82 WhatsApp иштетесиз, а? İşledim. Онда содага береке берсин. Биз шуну менен Rahmat. чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Атты көрдүңүздөр туугандарына болгондой айтып берди. Саламатта калыңыздар.